Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ынтымак телеканалында чарпа эле көрсөтүүсү жана анын алып баруучусу мен Расул Абазбеков. Биз өз көрсөтүүлөрүбүздө коомдогу актуалдуу жана кызыгууну жараткан суроо маселелерди талкуулайбыз. Быйыл кыш катуу болуп, кар оор түштү. Ансас келгенсип жаз алды менен жер көчкү, сел каптоо, жер титирөөңдүү адам өмүрүн алган жаратылыш кырсыктары кыргызстандыктарга бир топ оорчулуктарды алып келди. Тиешелүү мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийлик жарандардын өздөрүн күнөөлөсө, жашоочулар даярдыктын жетиштүү болбогондугун айтып, тескерисинче аларга жооп кайтарууда. Буга байланыштуу ким жооптуу, кайдыгерликпи, камырабастыкпы, же калкыбызда болгон кайдыгерликпи деген суроолор коомчулуктун талкуусунда. Демек биздин бүгүнкү темабыз жаратылыш кырсыктарын алдын алуу мүмкүнбү деп аталмакчы. Студиянын коноктору менен бул жааттагы көйгөйлөрдү талкуулайбыз. Чарпалектин бүгүнкү коногу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймактарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Эрнест Дыйканбаев. Ал эми экинчи коногубуз Интербилим өкмөттүк эмес фондунун Оштогу жетекчиси Гүлкаты Мамасалиева. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Мен биринчи суроом, Эрнест мырза, сизден баштайлы деп турам. Башында айткандай эле бир топ жаратылыш кырсыктарын Кыргызстан башынан кечирип атат. Анан бүгүнкү күндөгү акыбал жөнүндө сурагым келип атат да. Бүгүнкү күндө бул табигый кырсыктар кандайдыр бир деңгээлде турукташып калды деп айтсак болобу? Жалпы эле Кыргызстан боюнча, анын ичинен мүмкүн түштүк Кыргызстан боюнча канча кооптуу жерлер бар? Алар боюнча жумуштар жүргүзүлөбү, жүргүзүлбөдү ушул боюнча? Табигый кырсык бардык жерде бирдей. Болгон биздин Кыргыз Республикасынын аймагы тоолуу аймак болгонуна байланыштуу склонный процесстерге аябай бай. Бул кар көчкү, сел, жер көчкү, ташкылоо ушул сыяктуу. Анан бул 2017 жылы өзгөчө кырдаалдар жыл башынан баштап эле аябай ушундай жогорку деңгээлде көбүйүү менен болуп өтүп жатат. Азыр бүгүнкү күнгө уже 232 өзгөчө кырдаалдардын болуп өтүү случайлары катталды. Анын негизинде биздин 100дөн ашуун адамыбыз курмандыгы болду. Өзгөчө кырдаалдардын. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына самолеттун авариясынын айынан курмандыктар көп болду. Жер көчкүнүн айынан курмандыктар көп болду. Кар көчкүнүн айынан курмандыктар көп болду. Жол кырсыктарынан курмандыктар көп болду. Булардын бардыгы келип биздин бир эле убакта экономикабызга да, экологияга да бардык тараптан өзүнүн таасирин бербей койгон жок. Бирок эми сактансаң Кудай өзүн сактайм дейт. Биздин элибизге айтар сөзүбүз, элибиз өзү ар бир адам сактанууга аракет кылыш керек. Эрнест мырза, мен сөзүңүздү бөлүп коем. Мына мен кече бир инфографиканы көрдүм да, интернеттен инфографиканы көрдүм, темага даярданып атыпчы. 17 миңден ашуун калк жашаган, 17 миңден ашуун калк мына жаратылыш кырсыктары мүмкүн болгон аймактарда жашайт экен да. Менин оюмча, ошо өзгөчө кырдаалдар министрлигинде дагы мындай статистика сөзсүз болсо керек деп айтам да. Азыркы күндө сиздерде мындай карта барбы? Канча аймакта ушундай кооптуу деп аталган аймактар бар, айыл-кыштактар бар, анан канча калкты ал жерден бир көчүрүп кетиш керекпи мүмкүн деген статистика барбы колуңуздарда? Мен сиздерге бир нерсени айтып коеюн бул боюнча. Андай статистика өзгөчө кырдаалдар министрлиги ар жыл сайын жүргүзүп турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзүнүн сайты бар. Интернеттен кирип МЧС Кыргыз Республики деп жазсаңыздар эле дароо чыгат. Ал сайтта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин департамент мониторинг тарабынан жасалган божомолдоо боюнча китеби бар. Ал китеп жылда жаңыртылып турат. Ал китепте ар бир биздин жаран, ар бир үй бүлө ачып көрө алса болот өзүнүн айылыны, өзүнүн жерини, кандай кырсыктар, кандай табигый кырсыктар, кандай техногендик кырсыктар ошол жерде болушу мүмкүндүгүн, ага карата кандай аракет кылуу боюнча бүт ошол жерде жазылган. Түшүндүм. Рахмат чоң, бул боюнча дагы кайрылабыз. Нагүл айым, сизге суроомда
Бул боюнча Эрнест мырзадан дагы сурайбыз негизи келип. Мына жыл башынан бери түрдүү жаратылыш кырсыктарынан, техногендик кырсыктардан ичинде каза болгон жарандардын саны 100дөн ашты деп айтты да Эрнест мырзачы. Анан бул өмүрлөргө эми кандайдыр бир деңгээлде бирөөнү конкреттүү түрдө күнөөлөш кыйын, бирок негизинен ким жооптуу деп ойлойсуз? Бул камыравастыкпы, биздин калкка мүнөздүү болгон, кайдыгерликпи, же болбосо тиешелүү кызматтардын жоопкерсиздигиби? Эмне деп айтат элеңиз? Өзү бизде мамлекетте бийлик органында отургандар ар бир жарандын кепилсиздиги боюнча, ар бир жарандын бакубат жашоо боюнча милдеттенме алышкан да. Мындайча айтканда президенттен баштап, жогорку бийликтен баштап жергиликтүү бийликке чейин ар бир жарандын бакубат жашоосу боюнча милдеттенме алышкан. Бул конституцияда дагы, мыйзамдарда да жана функционалдык жанагы кызматкерлердин функционалдык милдеттенмелерине даана жазылган да. Демек, эгерде биздин жарандар кырсыкка учурап калса, бул деген жана айтып атпайбызбы, табигый кырсыкка учурап калышса, бул деген эки тараптан болот да. Бир тарап бул биздин жарандар өзүлөрү маалыматы жок же болбосо ошо камырабагандыктан, экинчи тарап бул ошол бийликте отургандар алдын ала иштерин жакшы жүргүзбөгөндүгүн көрсөткүчү болот да. Мындайча айтканда жана аю дагы айтып атышпайбы? Биз неме предупреждение бергенбиз, бирок элдер жылбасам эмне кылалы, колунан тартып алып чыгалыбы деген сөз, бул өзү туура эмес сөз да. Жана биздин Ажо дагы, президент дагы өзүнүн выступлениясында айтып атпайбы? Силерден мал бийикпи, өзүңөрдүн балдарыңардан мал бийикпи, эмне андай кыласыңар деген күнөөлөө, бул деген ошол өзүнүн жоопкерчилигин элдерге төңкөрүп коюу деп эсептейм да. Мындайча айтканда ошол бийликте отургандар өзүнүн жоопкерчилигин билип, өзүнүн жоопкерчилигин алып, ошондой элдер менен ушундай кырдаалда туура мамиле кылса туура болот эле деп ойлойм. Макул, Эрнест мырза, сизге багыттайм ушул эле суроону. Бирок мына өзгөчө кырдаалдар министри Боронов мырза айтып атпайбы? Бизде мында юридикалык негиз жок экен, мынтип чыгарып койгонго. Биз мындан канча жыл мурда ушинтип бирөөлөрдү мажбурлоо жол менен көчүргөн элек, бирок алар кийин бизди мындай сотко берди дегендей мааниде айтты да. Анан ошо Гүлбак эже айтып атат, ушу тиешелүү кызматтар жетиштүү деңгээлде аракет жасаган жок депчи. Гүлбак эже да үстүртөн көрүнүшүн карап туруп, үстүртөн бул вопросту тереңге кирбей туруп айтып атат. Действительности. Сырттан караганда ошондой көрүнөт. Биздин министрибиз генерал-майор Боронов Кубатбек Айлчевич өкмөттө дагы, жогорку кеңеште дагы бул боюнча конкретно жооп берген. Мындай аларды чыгарганга неме право? Укугу жок экен. Зордоп чыгарбасаң, биздин элибиз чыкпайт экен. Ата журтум ошол жерде бүт мал кел бардыгын жайгаштырып алышкан. Силер бөлүп берип аткан 8 сотик, 6 сотик жерге биз батпайбыз. Ал жака көчүрүп алып барып койгон учурунда дагы жашабай кайра ордуна көчүп барып алган фактылар бизде азыр толтура. Кээ бир убактарда өзгөчө мына сел жер көчкү жүргөн учурда күнү түнү 200%ке жүгүрүп жүрүп иштерин аткарып атышат биздин кызматкерлер. Албетте кызматчылар күнөөлөгөн туура эмес. Түшүндүм. Мына кечээ премьер-министр өткөн жума премьер-министр атайын өкмөттүк жыйында мына мисалы 3 министрге сөгүш жарыялады. Анын ичинде сиздердин дагы министриңиздер бар да. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн, облус деңгээлдеги бийлик өкүлдөрүнүн 4-өсүнө эскертүү ошондой эле 3 министрге берилди. Эскертүү ошондой эле мына облустун жетекчилигине берилди. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Демек, сиздердин дагы күнөөңөр бар экендигин түшүндүрсө керек бир чети. Экинчиси, мына сиздер айтып атасыздар да көп жыл. Кыргызстан эми мындай тобокел аймакта жашайбыз да биз кыргызстандыктар. Анан мына ошол көчүп кеткендигин, кетпегендигин көрүп билип туруп, мындай мыйзамдык база түзүп койсо болбой беле деген менин бир суроом жаралып атат. Азыр бул сиздин экинчи сурооңуздан баштайын. Мыйзамдык база боюнча конкретно бизден өзгөчө кырдаалдар министрлигинен проекттер даярдалып, сунуштар түшкөн жатат азыр. Именно ошол жерден көчүрүү боюнча. Анткени азыр дагы бир татаалдашкан жагдай болуп атат. Өзгөчө кырдаалдар кооптуу участоктардан
Биз мурда үй бүлөлөрдү көчүргөндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 155 токтомуна ылайык сууда менен камсыз кылчу элек. Быйылкы жылдын 1-январынан баштап бул токтом токтотулганына байланыштуу азыр биз сууда менен да камсыз кыла албайбыз. Элди азыр көчүрүп чыкканда болгону трансформациялап туруп жер гана бөлүп бере алабыз. Гумпомуш бөлүп бере алабыз. Бул деген мизерный нерсе болуп калат, мындай айткандачы. Азыр аны да карап, элди болушунча үгүттөп, страховой компаниялар менен чогуу иш алып баруу боюнча биз конкреттүү сунуштарды берип атабыз. Өкайым, мына сиз айттыңыз да, тиешелүү кызматтардын мүмкүн жоопкерчилиги жетишсиз болду, жумуш жетиштүү деңгээлде жүргүзүлгөн жок. Тек гана жергиликтүү калкка төңкөрүп коюу маселеси болду депчи. Ана мен сурагым келип атат да, мына адам укугу жөнүндө көп айтабыз да биз дагычы. Эгерде мына ушундай принудительный кылып көчүрсө, кечирим сурайм, тип мажбурлоо жол менен көчүрө турган болсо, анда адам укугу жөнүндө да кайрадан сөз көтөрүлүп чыкпайбы? Кантип ойлойсуз? Бул боюнча юридикалык жагын кантип караш керек? Мына прокуратура, тиешелүү органдар бизге эскертүү берди деп айтып атпайбы? Жана Эрнест мырза айтып атпайбы? Силер үстүрдөн эле карап койдуңар деп. Биз ошол айылына барып гуманитардык жардамдарды байма-бай апарып атканда элдер менен сүйлөштүк. Ошо биринчи күндөн баштап ошол жерде жүрөбүз. 7 үйдөн предупреждение кагазы 3 эле үй бүлөгө келгенде, 4 үй бүлөгө келген эмес. 4 үй бүлөгө берилген эмес. Жанагы 3 үй бүлө көрсө жана неменин адырдын түбүндө жашаган үй бүлөгө эле берилген. Берки 4 үй жолдун бияк тарабындагы үй болчу да. Аларга деген келип түшүндүрмө иштерди жүргүзгөндө, ошол бир жума мурун түшүндүрмө иштери жүргүзүлгөн экен. Ошол үй бүлөлөр сураганда жок силерге тийишпейт, жанагы неме көчкү болсо көчкү силерге жетпейт деген экен да. Ошонун улам жанагы бир аба ошол жерде айтып атат, мен эгерде мага ошо көчкү болот деп мага мына колума кагаз бергенде, мен үйүмө конокумду чакырбайт элем деп атпайбы? Үйүнө жакынкы айылда баласы, небереси, келини жашайт экен да. Ошолорду чакырып алган экен да. Бизге ошондой маалымат бергенде, биз деген конокту чакырбайт элек, же болбосо үйдөгүлөрдү сыртка чыгарып койдук элек. Дагы бир семья айтып атат, жанагы эже ошол лично өзү сураган экен. Көчкү бизге жетеби, жетпейби, көчкү жетпейсилерге жашай бергиле деген улам Россияга баласына кетип калган экен. Россияга барып аэропорттон аэропортко түшүп эле кайтып учуп келип атпайбы? Ошо эже келип убиваться этип ошол жерде ыйлап отурду. Эгерде мага ошондой чындап предупреждение бергенде, маалымат бергенде, мен деген ошол Россияга кетпейт элем дагы, анан бул жерден үйдөгү күйөөмүн, кызымын көчүп кетет элем деп. Мындай, бул боюнча мен айтып коеюн. Мына менде 7 үй бүлөнүн 7 үйдүн ээлеринин аты жөнү жазылган конкретный список турат. 7 үйдүн ичинен 4-ө сууда алган, жер алган 200 000 сом, минимум 150 000 сомдон жер алган. Көчүп кетиш керек. Көчүп кетиш керек, уже жер бөлүнүп берилип туруп, жер алган. Уже андан сырткары калган бардыгына конкретный заключениянын, биздин МЧСтен берилген заключениянын номери, датасы менен турат бизде. Ар бири. Эгер кызыктар адам болгон болсо, бунун бардык данныйларды не только бул адамдардын, жарандардын өздөрүнө берген эскертмелерден, суудалардан, мына жерлерди бөлүп берген биздин заключениялардын бардыгынан сырткары еще жергиликтүү айыл өкмөткө, акимчиликке берилген эскертмелердин номерлеринин даталарынан берип беребиз. Рахмат жок. Жана сууда маселеси боюнча айтылып калды. 1-январдан баштап сууда деген берилбейт. Акча берилбейт жарандарга деп. Жер көчкүдөн, анан жер титирөөдөн өз үйүнөн айрылган адамдардын саны маалыматка ылайык 3000ден ашуун болууда. Мүмкүн мен адашып аткандармын. Анан өткөн жума президент өзүнүн фондунан 6 миллион сом акча бөлдү. Сууда берилбейт. Анткени тиешелүү мыйзам күчүнө кирген деп айтып атабыз, камсыздандыруу боюнча. Албетте бул каражат жетишсиз, 6 миллион сом өкмөттүн эсебинен канча бөлүнөт али белгисиз, мүмкүн бөлүнбөйттүр. Анткени күнү Чоңалай районундагы Жекенди айлак өкмөтүндөгү болгон жолугушууда премьер-министр биз мыйзамдын гана чегинде жардамдарды бере алабыз деп айтты. Ал жерде мына мен өзүм да бар болчумун. Анан көбүрөөк мына ошол камсыздандыруу боюнча
иштерди алып барган жоксуңар. Район боюнча 8 адам деп канчалык адам камсыздандыруудан өткөн. Бул боюнча мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынын башчысы жумуштан алынды орун басары менен чогуу. Кандай болот? Каражатты кантип табыш керек эми? Ал жерде 3000ден ашуун болсо, анын бир төртөөсү үйүн камсыздандырган болсо, бул маселеде кандай чечилиш керек? Туура айтасыз. Именно ушу страховой компанияларга байланыштуу ушундай иш-чараларды жүргүзөт деп биринчиден суудан токтотулганда ушул себептен. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой башка мамлекеттерде, мисалы үчүн Россия Федерациясында страховой компаниялар аябай жакшы иш алып барууда. Жөнөкөй эле даже машина бири-бирине кичине чийип кетсе дагы страховой компаниялар айыптууну таап, күнөөсүздүн акчасын төлөп берүүдө. Бирок аларда жергиликтүү элге конкретно түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн, ар бир адам түшүнөт. Өзүнүн ошол жерде кандай пайда, кандай зыян, кандай укуктары бар экенин. Азыр биздин ушул мамлекеттик камсыздандыруу организациялары ушул боюнча жаңы иш башташты. Дагы бир маселе, мына уже өзгөчө кырдаалдарга илешип, кооптуу жайда турган үйлөрдү булар кабыл албайт да. Ооба. Биздин бардык жарандарыбыз бул система алдыга жылып кетиш үчүн бардык жарандарыбыз страховой компаниядан өтүүгө кызыктар болуш керек да. Анткени кырсыктык кайдан келет деп болбойт. Ошон үчүн жергиликтүү бийлик, биздин министерство, ведомстволор бошунча бул багытта содействие этип элди үндөп түшүндүрүүгө аракет кылуудабыз. Бирок башында баары ушундайлар болот. Бир суроо да. Мынау МЧСте иштеген адамдардын канчасы страховой компанияга мүлкүңөрдү каттагансыңар? Силер өзүңөр? Бизде МЧСте иштеген адамдардын минимум бир 30-40% уже страховкадан өткөн. А калгандары үй жайын тактап, мисалы үчүн да, анан кийин страховкадан өткөнгө даярданып жатышат. Бул иш жаңы башталганына байланыштуу биздин бийликтеги жетекчилерибиз, уже биздин министр, замминистрлер бардыгы указание берилген бизгече. Түшүндүрүү иш-чаралары биздин личный составдын өздүк курамынын ичинде жүргүзүлгөн. Бардыгы азыр данный момент түшүнүп, кызыктар болуп аракет кылууда. Рахмат. Мынакей жакшы суроону айттыңыз да, өзгөчө кылдар министрлигинин өзү 30-40% камсыздандыруудан өткөргөн болсо, үй жайын төмөн болушу мүмкүн, андан көбүрөөктүр мүмкүн, анын маалымат жок болгондугуна байланыштуу. Үй жай бар деп ойлойсуз сиз? Мүмкүн, ал башка маселе да. Эми 30-40% деп айталы. Мына ошондо мына элдин 0 бүтүн канча пайыз болсо керек деп эсептейм да. Анан ушундай өткөбөл мезгилде, Эрнест мырза да белгилеп кетти да, мында азыр жаңы болгондугуна байланыштуу көпчүлүк адам өтө элек түшүндүрүү иштери жеткиликтүү деңгээлде боло элек депчи. Анан өткөбөл мезгилде мына калктын жарым түшүнө элек болсо, эми өзүнүн башына келгенде түшүнүп атса, аларды жардам берилиш керекпи же мыйзамда жок деп эле шылтоолоп койсо болобу? Эл аралык стандарттар боюнча табигый кырсыкка чалдыккан ар бир жаранга жардам берилиш керек да. Страховой компанияга мүлкү катталганбы, катталган эмес болсо да, эгерде даже ошонун үйүнүн документи жок болсо деле, эл аралык стандарттар боюнча, Кыргызстандын стандарттары боюнча ал деңгээлге жете элек, бирок Кыргызстандын стандарттары боюнча мына камсыздандыруу боюнча привязка боло элек. Жанагы граждандык кодекске, укукка привязка боло элек. То есть мындайча айтканда, камсыздандырбаган үйлөргө компенсация берилбейт деген неме норма кирилек да. Бул биринчи мыйзам талаасына карасак. Экинчиден, башкача айтканда, мамлекет мындай бербей кое албайт деген нерсени айткыңыз келет да? Бербей кое албайт. То есть сотко барып, соттошкону мүмкүнчүлүк бар да. Экинчиден, немени айта турган болсок, профилактикасы боюнча, же болбосо ушул камсыздандыруу боюнча маалымат, элдин арасында маалымат түшүндүрүү иштерин. Мен ойлойм, түшүндүрүү иштерин баштаганда биринчи эле бийликте отурган адамдар өзүлөрү каттап мүлкүн элдерге жарыя кылып, пример катары көрсөтүш керек да, позитивдүү мисал катары көрсөтүш керек. Бизге МЧСтин биринчи катарда ошо МЧСте иштегендер көрсөтүш керек. Өзүнүн пример катары кылып. Анан кийин министрликтер, анан кийин башка өкмөттөгү адамдар, анан айыл өкмөттөгү адамдар, жана депутаттар каттап
баштаса ошондо элдин арасында дүрк деген сөз болот эле да. А эгерде бийликте отургандар өзү мамлекеттин саясатын аткарбаса, эмне үчүн жөн жарандар аткарыш керек? Жөн жарандар аткарбайт мамлекеттин саясатын. Түшүндүм. Мына сиздерде коомдук уюм катары камсыздандыруу боюнча кандайдыр бир деңгээлде бир долбоорлорду ишке ашырууну пландап атасыңарбы же жокпу? Биз долбоорлорду ишке ашыруу пландаган жокпуз. Эмнеге дегенде, камсыздандыруу иште информацион маалымат кампанияны баштаганда биринчиден бийлик өзү башташ керек да. Анан кийин деген бул камсыздандыруу боюнча бизде мындайча айтканда юристтер толук анализ кыла элек да. Бул камсыздандыруунун өзүнүн политикасы туура келбейби, жанагы адам укугуна туура келбейби дегендин толук экспертизасы жок бунун. Анан экспертиза жасалган деп атат ОБСЕ тарабынан, бирок ал экспертиза кеңири жарыя боло элек да. Аны бул саясаттын ичине дагы көп өзгөрүүлөрдү киргизиш керек да. Анан кийин компенсациялар боюнча дагы мен 2-3 сөз айтып кетейин дедим эле. Мына компенсациялардын бөлүштүрүү боюнча ЧС малында, эми ЧС-ин ар түрлөрү бар да. Бул МЧС-ын ичинде стандарттар жок. Кайсы ЧС-ке кандай компенсациялар бөлүнүп бериш керек. Жанагы гуманитардык жардамдын да стандарттары жок да. Булар кааласа мынанча гуманитардык жардам берет, кааласа паланча гуманитардык жардам берет. Бул эмнеден чыккан? Мисалга айтсак, Дача судан жабыркандарга 50 миллион сом бөлүнүп берилген. 50 миллион сом бөлүнүп берилген. Ал эми Аюдагы жабыркагандарга 100 миң сом президент тарабынан, ан 70 миң сом адашпасам ошо 70 миң сом өкмөт тараптан бериле эле койгон да. То есть мындайча айтканда суроо туулуп атат да. Эмне үчүн жабыркаган территорияларга ар кандай компенсациялар каралат? Критерийлердин так эмес экендиги жөнүндө айткыңыз келип атат. Да, кандай критерийлер? Потому что Дача судагы өлгөндөр деле ЧС-ке байланат, Аюдагы жабыркагандар деле ЧС-ке байланат. Эмне үчүн буларга төмөн берилет дагы, Дача судаларга башкача акча берилет? Түшүндүм. Эже, мен түшүндүрөм, сизге чейин мен бир сыйра өзүмчө мындай эске алып өттүм. Мен буга чейин Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде иштеп жүрүп, бейөкмөт уюмдардын көпчүлүгү менен иштешкемин да. Мисалы үчүн ПРООН, ВПОН, Кызыл Ай коому, АКТ ушулар менен. Анын алдын алуу учурунда дагы булар менен чогуу көп жерде мисал кылып неме кылсак болот, МПОлор ушундай жакшы жардам берип атат да. Мен бир нерсени айтып коеюн. Түшүккө карап путу сунуш керек. Канча акча бөлүнсө ошону бөлүп бересиң да. Туурабы? Түшүккө карап путу сунасың. Андан акча кайсыны бере аласың? Бизде то, что бизде керек нерсени. Эсепке акча бөлүндү, ошону улам 50 миллион акча бөлүндү. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн. Эсептики бөлөк, эсептики 109 миллион болот атпайбы? Ар бир 50 миллион немени. сом өкмөттүкү эле болот. Ар бир мен айтып бүтөйүн да. Ар бир ошол жардам боюнча, ар бир эсепке кылынган боюнча бир эле МЧСти жоопкер катары көргөзгөн туура эмес. Анткени ошол жерге конкретный комиссия түзүлөт. Конкретный жумуш топ түзүлөт. Бардык министр ведомстволордон кошулат ошол жерге. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн кошулат, жергиликтүү элден кошулат, даже неправительственный организациялардан кошулат. Эгерде бир министерствонун күнөөлөгөн болсо, ошол жерде катышкан МПОлорду кошо күнөөлөсөк болот. Ошол жерде жергиликтүү бийликти, жергиликтүү элди кошо күнөөлөсөк болот. Туура эмес болгон иш боюнча. Анткени ошол жерде баардык чогуу иш алып барып атат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ынтымак телеканалына Чарпалек көрсөтүүсү. Эсиңиздерге сала кетсем, биздин студиянын коноктору Диканбаев Эрнест мырза, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймактарды коргоо бөлүмүнүн башчысы, подполковник. Мамасалиева Гүлгакы, Интербилим өкмөттүк эмес уюмунун Оштогу филиалынын жетекчиси. Биз бүгүн жаратылыштардын алдын алуу мүмкүнбү деген темада кеп кылуудабыз. Мен кийинки суроолорум эми жаран көбүрөөк албетте тиешелүү кызматтарды да күнөөлөйбүз, алардын да тиешелүү күнөөсү болсо керек, ал жөнүндө сөз кылдык. Анан негизи акыркы суроолорумда жарандар менен кандай иштерди алып барыш керекпиз? Бейөкмөт уюмдар менен да иштеп атабы деп атасыздар. Жарандарга кандай кеңештер берилиш керек? Анын механизми кандай болуш керек деген нерсени айтып атам да. Сиз Эрнест мырза мына механизм бар да. Ошол жөнүндө айтсаңыз, анан каже эмнеси жетишпейт, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бул механизмдер
Советтер Союзу убагында эле иштелип чыккан. Мурда граждандык коргонуу, гражданская оборона эле азыр гражданская защита. Жарандык коргонуу. Ооба. Мурунку ГОнун наследниги катары азыркы учурда МЧС иштеп атат. Жарандык защитанын алып баруучусу катары. Жарандык коргоонун алып баруучусу катары. Эми жарандык коргонуу бул өзүнчө система, целый система. Ал жарандык коргонуу жөнөкөй үй бүлөдөн баштап мамлекеттин өкмөтү, президенттик аппаратка чейин. Ар бир организация, ар бир министерство, ведомство, акимчиликтер, мэриялар булар бардыгы жарандык коргоонун системасынын бир тутуму болуп эсептелинет. И ар бир айылды куруп жатканда, үй куруп жатканда бир нерсени эскерте кетиш керек. Акыркы убакта конкретный требования коюлган. Даже үйдү, жөнөкөй үйдү пландаштырып жатканда дагы обязательный порядке архитектурадан, пожарныйдан, МЧСтен бардыгынан согласование болуш керек. И үйдү стандартка туура келтирип куруш керек. Анткени биз 9 балдык аймакта жашайбыз. Вот. Демек, сиздин оюңуз боюнча кечирип коюш, тиешелүү система бар, тиешелүү механизмдер бар, тек кана аларды аткаруу маселесинде кемчиликтер болушу мүмкүн. Система бар болсо эмне жетишпей атат? Кыска айтсаңыз. Акча жетишпейт, каражат жетишпейт. Бизде деген неме булардын маалыматы боюнча коопсуздук аймактар абдан көп. Коопсуздук аймактар абдан көп, жылда эле берилет, ал чоң тегерек столдордо МЧСтин тегерек столдоруна берилет. Бирок акча жок. Буларга акчаны жардам МЧСке акча менен бир гана эл аралык уюмдар жардам берет да. Мисалга алсак, мамлекеттин өзүнөн булар тиешелүү сураган акчалар бөлүнүп берилбейт. То есть маалымат өткөзүү үчүн, профилактикалык иштерди өткөзүү үчүн, жанагы булардын чоң складтарында керектүү шаймендерди, каражаттарды, булардын складтарында шаймендер, каражаттар деле жок да. Тиешелүү немелер боюнча, стандарттар боюнча. Ошолорду сатып алып, кармоо боюнча дагы булар запрос кылат. Бирок мамлекет кайдыгер карап койгон да буга. Бул биринчиден, экинчиден бул ошол элдердин арасында кеңири жанагы маалымат компанияны өткөзбөстүгү. То есть мындайча айтканда, бул бир эле барып айыл өкмөтү оозмооз айтып коюш керек эмес да. Бул деген телевиденияларда байма-бай жанагындай рекламалар чыгып туруш керек, байма-бай эскертүүлөр чыгып туруш керек. Өзгөчө жанагы кырдаалдарда жанагы тагы бир кырсык коркунуч кырдаалдарда болуш керек да. Рахматчон, негизи дагы бир нерсени кошуп айткым келет. Мына биздин калктын, элибиздин мына укуктук нигилизм деген дагы бир болсо керек. Анткени канчалык деңгээлде түшүндүрбөйлү, баары бир деле мыйзамды тиешелүү деңгээлде аткартуу маселеси бар. Урматтуу коноктор, студиябызга келип суроолорубузга жооп бергендиңиздерге мен чоң рахмат айтамын. Ушуну менен биздин бүгүнкү көрсөтүүбүз аягына чыгат. Бизди ар жуманын экинчи жана 6 күндөрү Ынтымак телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер менен мен Расул Абазбеков болдум. Чарпалек биз маалыматты жеткиребиз.